Мына Кыргызстандын мобилдик операторлоруна бир сунуш да. Болбойбу билбейм, бирок башка мамлекеттерде деле барбы жокпу билбейм. Бирок азыр бизде данный момент Кыргызстанда болуп аткан окуяларга байланыштуу ушундай ойго келдим. Туурабы туура эмеспи? Комментарийге силер дагы өзүңөрдүн оюңарды жазып кетесиңер деп ойлойм. Акыркы учурларда мына онлайн мошенниктер аябай көбөйүп кетти. М-банк аркылуу единица салдырып же башка баардыгы келип ошол эмне болуп атат, телефон аркылуу болуп атат. Ошону бизде кайсы 10 компания бар, Билайн компаниясы бар, Мегаком компаниясы бар. Эми булар деле ошол менимче баягы мошенниктердин баарына эле каршы болсо керек. Жетекчилерине сунуш болсо, мамлекеттин жетекчилерине, чоңдорго ушундай сунуштар менен жооп кеңешке кайрылып, бизге ушундай бир укук, өзүңүздөргө укук алсаңыздар болобу деген ойду айттым. Мисалы баягы мошенниктерге алданып калган учурда элдин салган болсо, М-банк салган болсо, же баягы О деньги кошелектон салган болсо, ошол өзүнүн алдап калганын тастыктап, квитанция чектери менен, албетте баягы узак убакыт өтүп кетпесе, тастыктай алса, балким баягынын шотторун, ошол номерди, мошенниктердин шотторун заморозить этип, номерди блокировка кылып, жабыр тарткан адамдын аркасына акчасын кайтартып берип, эми албетте бул чоң сумма болбогону менен майда бирок маанилүү деп коет да. Баягы чоң барып калган пенсионерлерди алдап атышат туурабы? Аларга эми 2000 сом, 3000 сом деген бир чоң сумма да. Ошондой нерселерди кайра кайтарып берген укукту алса, өздөрүнө ошондой нерсени киргизсе негизи эле болобу деп мындай ой жүгүртүп көрдүм да. Буга чейин көп угуп жүрдүм. Кече дагы бир досум чалып ошентип ошол бир мошенниктерге алданып, баягы онлайн билет сатып алам деп, унаа саткандардын рекламасына адашып кирип алганбы, ушундай О деңгийге 2000 единица салсаңыз билет беребиз андай мындай деп, ошо билет салып алып туралмага ыйлактап чалып атат. Ого чалбайсыңбы О компаниясына десем, аларга чалдым дейт. О компанияга чалган болсо, алар ошол органдарга кайрылгыла экен да. Анан ал досум айтат, эми 2000 сом үчүн мен органга кайрылсам, органдагылар ошону карайбы, карабайбы? Ушундай бир талаш маселе да. Ошону эми айтып койдум, кандай болот, эмне жок. Бирок аябай көп алдангандар, аябай көп мошенниктер өтө көп. Именно ошол телефондо отуруп, телефондон аркылуу алдашат да.